жылдын август айында биздин фонд түштүк жергесине бир нече муктаж болгон жарандардын кайрылуусу менен барып, ар биринин жагдайы менен жакындан таанышып келген. Алардын катарында 13 жаш курактагы Асема дагы бар. Асемага чет өлкөдөн бели умурткасын операция кылдыруу үчүн кайрымдуу элден каражат чогултууга чакырык кылганбыз. Көп өтпөй эле керектелүүчү сумма чогулуп, фонд көзөмөлүндө Индия жергесине жибергенбиз. Асеманы биздин Индиядагы өкүлдөрүбүз ийгиликтүү тосуп алып, сколиоз боюнча мыкты адис доктурларга көрсөтүп, операцияга даярдоодо. Нормально, моча, все, все хорошо, контрольно, все нормально. Аппетит это не кушаешь? भूख वगैरह कम लगती है। नगा как чувствует? Мынакей Дели шаарынын Акаш клиникасындагы аябай чоң. Бүгүн кезек дагы понижение болгонго аябай көп. Чет жерден келгендерди гана запись менен чакырып, күттүрбөй карайт экен. Аябай эл меймандос. Чоң жакшы шаар экен. Клиника 5 этаждуу, аябай чоң. Жайылган. Жакшы тейлеген клиника болуп эсептелинет экен. Асема мекендешибиз кайрымдуу элдин колдоосу менен ментеп алыскы жерде ден соолугун жакшыртып, оор операцияны башынан өткөргөнү турат. Индия жергесине Асеманы колдоп кеткен эжелери кол сунган ар бир жаранга жүрөгүнүн түпкүрүнөн ыраазычылыктарын билдиришти. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум кайрымдуу фондунун жамааттары, Азамат, Тилек. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу биздин Тургунбай Асеманын ден соолугу үчүн Индияга келип отурабыз. Ушуңузга шифа тилеп, ушу кайдыгер карабай биздин сиңдибизге колдоо көрсөткөндөрүңүздөр үчүн чоң рахмат. Алыста жүргөн мигрант кыздарыбыз, балдарыбыз, эже сиңдилерибиз, бир туугандарыбыз, куда сөөктөрүбүз баардыгы ушу кызыбызга чоң жардам көрсөттүңүздөр. Баардыгыңыздарга ден соолук, иштиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүзгө тынчтык. Ушу менен бирге мен бир туугандарым атынан, үй бүлөбүздүн атынан баарыңыздарга жардам көрсөткөнүңүз үчүн чоң таазим этип, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин жакындарым, урматтуу Мадайлы өкмөтүнүн жалпы эли, депутат айымдар, мырзалар, айыл өкмөттө иштеген биздин өкмөт башчыбыз Улан аке жана айыл башчылар, баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы кесиптештер, медиктер, баарыңыздар дуа кылып атасыздар. Рахмат. Чет жерде жүргөн биздин мигрант балдар, кыздар, апалар, сиңдилер, эжелер, баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Баарыңыздарга ыраазыбыз. Ушул биздин Асема кызыбыздын ушул жактан Индия мамлекетинен шифа табып кетишине баарыңыздар себепчисиздер. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынччылык, эч ким бул дүйнөдө оорубасын. Ден соолукту ар бир инсан баалашыбыз керек экен. Мына кайрымдуу бол фондунун жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Азамат байке, Айсалкын эже, Тилек, сиздерге Аллахым ыраазы болсун, үй бүлөңүздөргө тынчтык берсин. Ар дайым ушундай муктаж болгон инсандарга жардам берип жүрө бериңиздер, өмүрүңүздөрдү узун кылсын. Бизди мына кел Бишкектен күтүп алышып, визаларыбызды бак бүтүрүп, документтерибизди которуп, бизди 2 күндө ушул Индия мамлекетине учурган сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жактан бизди сиздер договор түзгөн инсандар күтүп алышты, клиникага алып келишти, анализдерибизди бүгүн бир күн кечке баарын тапшырып бүткөнгө жардам беришти. Андан кийин өздөрүнүн жатаканасына алып келип, мына Акаш деген аябай чоң Индия мамлекетинде клиника бар экен, ошол жерден алып келип өздөрүнүн жатаканасы бар экен, бул жака алып келип жайгаштырып, аябай жакшы карап атышат. Буйруса бүгүн анализдердин бардыгы чыкты. Врачтар консилиум кылышып, эртең Асема кызыбызды больницага жаткызып, буйруса бүрсүгүндөн операция болуп калат.